Жанрдын бет ачары болсун Азаттык деген ыр. Бул актерский песня дегенде монолог сыяктуу ыргылгым келгенде ошон үчүн ушундай жазылды. Бул жерде эми сөз Азаттыга кыргызым кантип жеттиң, атарчынын атындай арып жеттиң, сакалыңа чалынып карып жеттиң, ар өзөндө сөк болуп калып жеттиң, күзгү суудай тартылып тарып жеттиң, жазгы суудай тосмону жарып жеттиң, ак жалында өлөктөп жатып жеттиң, ак келтеңдиң асманга атып жеттиң. Азаттык алатоодо азаттыкты таңадым, азаттык ак куланын үнү чыгат алыстан, ак шулганын үнү чыгат шаңшыган, өлүп комуз мүнөзүнө кеткен кез өмүр бою азаттык деп таңшыган. Азаттыга кыргызым кантип жеттиң, айкөл сөзүн адамзатка айтып жеттиң, абалкыңа акырындан кайтып жеттиң, аска ташка арманыңды тартып жеттиң, сапырча үркүндө качып жеттиң, мумуядай мөңгүдө катып жеттиң, жетегинде желкеленип небир элдиң, 70 жыл комулда жатып жеттиң. Азаттык алатоодо азаттыктын таңадым, эй азаттык кырк чоронун үнү чыгат алыстан, урпак үчүн чоң азатта чабышкан, кайран энең манас 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 деп ай тооруну сууруп келет жарыштан. Азаттыга кыргызым кантип жеттиң, абал менен аттын башын тартып жеттиң, шолоконун бүркүтүндөй шуп-шурулуп, шорукбайдын максымындай ачып жеттиң, эгемендик эл колуна тийген кезде энем эркек туугандай жашып кеттим, улуу дөөлөт элчисин жанакканым, улуң элге түбөлүккө насип этсин. Азаттык алатоодо азаттыктын таңаты, эй азаттык төгүп келет ырчуул раман, жан киргендей көккө атылды сыр барам, кумайгыт кыр жондордон көрүнүп, желип келет жерге батпай жер баян. Tөгүп келет ырчуул раман, жан